Bir yıl içinde жол эрежесин 3 жолу бузган айдоочу кайрадан экзамен тапшырат. Мындай мыйзам долбоору парламентте 2-чи окуудан өттү. Деген менен долбоордун бул өзгөрүүсүнө коомчулукта кайчы пикирлер бар. Bir yıl içinde канча жолу эреже бузасыз, жол эрежесин? Бузбайм? Такыр. Азыр деле түштүңүз го? Азыр түштүм да. Азыр түштүм да дейм. 4 жыл. 4 жыл, 1 жылдын ичинде канча жолу мындай нарушение кетиресиз да, жол эрежесин бузасыз? Биринчи жолу. Зарема безопасность токтотуп. Нарушение кылмаймыз, эми аерден чыктым да үйдөн мен. Буга чейин түшпөйсүзбү ушу жылдын ичинде? Түшкөн болсо керек, эми эстебейт да. Мына жылдын ичинде түшкөнүңүз эсиңизде жокпу? Эменменби? Эми эмне Бир марта болсо да түштүм. жол эрежесин? Бир марта түштүм. Bir жолу. Мына экинчи жолу, э? Жалал-Абад аймагында акыркы бир жума аралыгында эле жол эрежелерин бузган 1318 факты катталды. Анын ичинен эреже бузгандардын басымдуусу тагыраагы 827си белгиленген ылдамдыктан ашырып айдагандар. Эми бул сыяктуу эреже бузгандар кайрадан экзамен тапшырышы мүмкүн. Bir жуманын ичинде жалпысынан 1318 жол эрежесин бузган айдоочуларга протокол түзүлдү. Анын ичинен мас абалда автоунаа башкаргандар 19. Кайсы эрежелерди бузса кайра экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Мамлекеттик номери же алардын бири жок болсо, авто унаасын мас же айдоочулук көөлөгү жок адамга айдатууга жол берсе, жол инспекциясынын кызматкерлеринин талаптарына баш ийбей жана транспорт тармагындагы ыйгарым укуктуу орган тосса токтобой кетсе, белгиленген ылдамдыктан ашып, саатына 40-60 жана 60тан ашуун чакырым ылдамдыкта айдаса, эгер тез жардам, милиция сыяктуу кызматтардын атайын авто унааларын өткөрбөй койсо, каршы тилкеге чыгып алдыдагы авто унаадан ашып өтүү эрежесин бузса. Адистер жол кырсыктарынын 60% сабатсыз айдоочулардын айынан жараларын. Алар толук окубай күбөлүк алып, жол эрежесин сактабай рульга отуруп, жаш өмүрлөр кан жолду кыйылып жатканын белгилешет. Мындан улам жол эрежелерин одоно бузган айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтүү зарылдыгы бар. Деген менен бул мыйзам долбоору коомчулукта эки ача пикирди жаратып жатат. Баарынан да бул жерде унаа мекемесине жоопкерчилик күчөшү зарыл. Мамлекетибиздин территориясында өлүм күчөдү жол кырсыгынан. Эң өкүнүчтүүсү жаш балдардыкы, кенебестик, баш бербөөчүлүк инспекторлорго. Ушундан келип чыкты окшойт. Управление ГАИнин жетекчилигинин сунуштаган бул долбоору мен эң туура деп ойлоймун. Бул жерде дагы кооптоно турган жерлер бар. 2 нарушение кылган, 3 нарушение кылган, кызыл чырактан өткөн, инспекторге баш ийбеген айдоочуларды экзамен тапшырууга. Менин угушумча ал жерде унаа ишканасынын кызматкерлери эле эмес, коомчулуктан дагы экзамен алып турган адамдарды көзөмөлдөйт экен. Бул өтө жакшы нерсе. Эми өлүмгө келсек, бул жерде бир эле айдоочуларга карап турбашыбыз керек. Мына мен управление ГАИнин жетекчилигинин эми көзү аста ачылып атат деген мен өзүм ойдомун. Булар өздөрүнөн башканы ойлобой калган эле. Себеби дегенде мына эрежелер, жол эрежелерди жакшы билген бул ар бир айдоочунун өзүнө деле жакшы да. ДТП көп болуп атпайбы? Эми ошого бир мыйзамдарга бир толуктоолорду киргизип, же болбосо бир элдин баягы айдоочулардын шарттарын кичине мындай жакшыртса, же болбосо бир окуу жайлардын баягындай профтехлицейлердин бир технический базаларын бир жакшыртып, же болбосо бир реформага алып барса, буйрса баардыгы жакшы болот го дейм. Жалал-Абад облусунун аймагында бир апта ичинде 19 мас айдоочу кармалды. Ички иштер министрлиги мастарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратууну көздөп жатат. Анда ичимдик ичип унаа башкаргандарга айып салынбайт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылат. Алгачкы ирет кармалганда 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга унаа айдоого тыюу салынат. Азыркы кодексте мындай норма жок. Эске салсак, өткөн жылы өлкөдө 7000дей жол кырсыгы катталып, 800 жаран кандуу жолдун курмандыгы болгон. 10 миңден ашуун адам ар кандай жараат алган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.